Достор, бүгүн сиздерге российский паспорт менен кантип келсе болот жана кыйынчылыктарды, эмне жумуштарды кылат ошол жөнүндө видео тарттык. Ассаламу алейкум кыргыз элим. 2007-жылдан баштап ушу Россияда эмгектенем. Биринчи эле суроо, Кореяга кантип келип калдыңыз? Жолдорун сурасам, ушу кетага тапшырыш керек. Кета одобрение болгондо бул 100% киресиң деген эме жок да, вероятия жок. Мен менен келатканда казакстандык балдар учуп келат да, шымкенттик балдар экен. Ошолорду, по-моему, кайрыда окшойт да, аларды ошо допроска алып кетет экен, ошол жерде подвалдар бар экен. Кореяга келип алыпсыз. Келгенден кийин кандай кыйынчылыктар болду? Эң эле кыйынчылык тил жагынан экен. Бияка келатканда хотя бы какой-то бир курстарды окуп, эмне бир даярдык керек экен. Биринчиден ачууну көп жейт экен булар. Анан ошо биз нанга көнгөнбүз го, биякта нан жок экен. Эми айырмасы бар. Мисалы үчүн Россияда бир 3000 рубль тапсам мен 10 саат иштеп, бул жерде 8 саат иштеп, эки эсе алам да, мындайча айтканда. Эми мен өзүм жеке оюм, эң эле оптимальный варианты ушу Кореяда кыргыздарга келип иштеген. Бул жакшы да, Россияга караганда же Турцияга баргандан көрө ушу Россия Кореяга келип иштесе жакшы болот. Салам алейкум достор. Түштүк Кореядан салам жолдоп, мен Мусажан уулу Талайбек. Достор, бүгүн көптөгөн суроолор келди эле бизге. Российский паспорт менен кантип барсак болот? Эмне жумуштар жана кыйынчылыктары ошол жөнүндө көп сурап бизге кайрылган. Ошол жөнүндө видео тарттык. Биздин коногубуз бар. Коногубуз менен сиздерди тааныштырып, ошол жөнүндө сурап билип берсек. Салам алейкум. Кош келипсиз. Алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Өзүмдү тааныштыра кетейин. Менин атым Алымбек болот. Ошо Чүй областында төрөлгөнмүн. Беловодский айылында, Московский районунда. Ошо чоңой өскөн жерим Сокулук, Новопавловка айылы. Ошо 2007-жылдан баштап ушу Россияда эмгектенем. Ошо 2007-жылы баргам биринчи жолу Россияга. Ошо 2008-жылы ошо Россиянын жаранын алгам. Жакшы. Биринчи эле суроо, Кореяга кантип келип калдыңыз? Кимдер аркылуу билип, бул жакка келип иштесе болот? Ошону айтып берсеңиз. Ошо суроого жооп берейин. Кореяга мен палчаным сунуштап калды да, чогуу служба алгам. Ошо палчаным келип ошо Россияга иштеп, ал ушул жакка даярданып аткан, келем деп кичине ошо шартка байланыштуу же эмнеге билбейм, ошо келе албай калып, ошо мага сунуштап калды да, ошо Алымбек ошол жака барып иштеп көрбөйсүңбү? Ошол жакшы болот, бир Кореяда жакшы төлөйт экен деп калганынан. Ошо мен кызыгып калдым, мен да ошо бир өзүм да чыгып көрөйүн деп жүргөм ошо жет жаккачы. Ошентип кызыгып жолдорун сурасам, ошо кетага тапшырыш керек биринчи деди. Ошо кетага тапшыр, анан ошо кетадан одобрение келсе, андан ары уже жолдорду улантсаң болот дегенден, ошо сүйлөшүп туруп, анан ал палчаным силерди тааныйт экен, ошо кетаны ушул балдар толтурганды билет да, анан ошо силерге кайрылдык да. Ошо анан Кудайга шүгүр, силерге кайрылгандан кийин эле бир силер толтуруп бергенден 1 сааттан кийин жогоо келди го дейм. Ошо эми билеттерди алдык. Анан ошо эң эле коркконум мен, чын айтсам, мен ушунча расход кылгандан кийин ошо киремби, кирбеймби деген сомненияда учтум, чын айтайын. Ошо потому что уже жолдорун карадым, ютубтардан көрөт экенсиң өзүң деле, ошо бул жерде кета одобрение болгондо бул 100% киресиң деген эме жок да, вероятия жок. Ошо анан чыкканга жараша кеттик. Ошо Бишкектен Алматага учтум. Алматага учуп, Алматадан Кореяга учтук. Ошо Кореядан да самолетто келатканда да толтура бир нерселерди берет экен. Эмнеге келип атасың же, миграционка сыяктуу нерсесин толтуртат экен. Ошолорун толтурдук, тиги болдук. Анан ошо эң эле 100% кирбейт экен, потому что мен менен келатканда казакстандык балдар учуп келат да, шымкенттик балдар экен. Ошолорду, по-моему, кайрыда окшойт да, аларды ошо допроска алып кетет экен, ошол жерде подвалдар бар экен, өздөрүнүн эмелери. Ошо мен алдымда келаткан балдарды ошо полный жаш балдар экен, алып кетти. Анан ошо мен деле ойлодум, ошондой эле болот болуш керек десем, жок, мен эч подвал болгон жок. Ошол жерге барганда эле 1-2 суроо берди, отпечатки пальца алды, чыгарып жүрдү да. Ошентип мына Кореяга келип отурам. Түшүнүктүү. Эми Кореяга келип алыпсыз. Келгенден кийин кандай кыйынчылыктар болду? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Жакшы суроо. Кыйынчылыктар тууралуу айта кетсем, мен чын айтсам кыйынчылыкты деле көргөн жокмун. Көргөн жокмун деген деле туура эмес го. Болду. Эң эле кыйынчылык тил жагынан экен. Бияка келатканда хотя бы какой-то бир курстарды окуп, эмне бир даярдык керек экен да. Мындай келсең, мисалы үчүн, же интернетиң жок болсо, телефонуң жок болуп калса, бу жерде вообще эле кыйналып калчу дейсиң да.
Эми азыр 21-кылым дегенде телефон бар, Google переводчик бар, ошо менен кичине эми аракет кылдык да. Бирдемкени түшүндүрүп эметип. Ошо кыйынчылыктардан ошол эле көрдүм го дейм, ошо тилден кыйналдым да. Тил билип келсең аябай жеңилдик болмокпу дейм да. Тамак ашы, тамак ашында да кичине көнүш бар экен. Биринчиден ачууну көп жейт экен булар. Анан ошо биз баягы нанга көнгөнбүз го, биякта нан жок экен. Нан болсо да эми биздегидей нандар эмес экен да. Столовыйларда, общепиттерде жеген жерлерде нан жок, действительно. Күрүч жейсиңер, капуста, бирок эт, балык, салык биякта кенен экен. Ошо тамагы бир биздикиндей эмес экен да, ошол кичине эме жагынан кыйналат экенсиңер. Түшүнүктүү. Эми Корея менен Россияны салыштырып, ошол жактар иштеп келдиңиз, бул жакта иштеп атасыз. Кандай айырмачылыктар болуп атат? Кайсыл жак жакшы экен дегендей, айлыктары? Эми айырмасы бар. Мисалы үчүн Россияда бир 3000 рубль тапсам мен 10 саат иштеп, бул жерде 8 саат иштеп, 2 эсе алам да, мындайча айтканда. Ошо айырмасы жер менен асман десем деле болот. Бу жерде мен мисалы үчүн менде расход жок. Ичкен жегеним, жашаган жерим бүт фирма төлөп берет. Россияда болсо бүт өзүм снимать этчүмүн квартираны, тамак аш бүт бар өзүмөн болчу. Ошо тапканым жарым эле Россияда да ошо жашаганыма, тамак ашыма жана бензиниме кетип калчу да. Бул жерде менде расход жок, чын айтайын, ошо жатам, турам, үй дегендей да, бу жерде эч кандай расход жок ошо. Элдери кандай экен? Элдери дагы айырмасы бар элдери. Мындай элдерин бул жакта 70-80% мындай ыймандуу келет экен да. Мындай бир жаман бир эме косой взгляд дегендей бар, андай көргөн жокмун. Россияда мисалы үчүн 50-ге 50/50 болсо, жакшысы жаманы, бул жакта 80-ге 20 экен да. Эли жакшы бул жерде. Кандай деп кетсем, эли ток экен да бул жерде. Азыр Кореяда кайсыл жеринде иштеп атасыз? Эмне жумуш кылып атасыз? Жатаканаңыз, айлыгыңыз кандай болуп атат? Ошол жөнүндө кенен айтып берсеңиз. Ошо Кореяга келгенден кийин эле бир 2 күндүн жумушка чыктым. Жумушка чыгып, ошо тааныш билиш болот, издеп атып ушундай бир жумушка урунуп калдым. Эмеге келдим. Установка солнечных батарей. Ошондой жерде иштейм, Анжава деген островго ошо попадать этип калдым. Жакшы эле 8 саат иштейм. Эртең менен 8-де башталат жумуш, 5-те бүтөт. Ар бир 50 мүнөт сайын 10 мүнөттөн перерывыбыз бар. 3 саат 3-төн 3:30га чейин чамдып коет экен, мындай жана предужинник десем болот да, ошондой бир отдых бар, кофе берет банкаларда, сок тиги бул дегендей. Жакшы эле, жумуштан эмем жок мындай. Россияда 10 саат иштеп, мисалы үчүн 3000 алсаң, бул жерде 8 саат иштеп 6000 аласың да. Жатаканаларын болсо бүт фирма төлөп берет. Машина менен эртең менен ошо кайсы жерде солнечный батарея жасай турган болсо, ошолго жакын жерлерде мотель снимать этип берет. Мына ушул сыяктуу эле мотелдер болот, 2ден адам жашайбыз. Эми чоң комната болсо 4төн кылат, кичирээк комната болсо 2ден адам жашайбыз. Тамак ашы бүт фирма төлөп берет. Тамак ашын төлөп берет. Эртең менен машина менен алып кетет, кечинде машина менен алып келет. Ошо эмеси жок бүт. Эмнелер керек болсо өздөрү алып келип берет. Дары, дурмек же бир нерсе керек болуп калды. Ошо. Ошондо айлык кандай болуп атат? Күнүнө аласызбы? Канчадан дегендей? Жок, бизди постоянный деп коет. Биз бир айда бир алабыз. Ошо ар бир айдын 7-ден 8-ине чейин ошо айлык алабыз. Ошо иштеген күнүбүз, ар бир чыккан күнүбүз, мисалы үчүн 130 000 вон болсо, $100 тегереги да. Ошонун баары топтолуп, ошо канча күн иштедиң, ошону жабасың, наркы айдын ошо 7-ден 8-ине чейин которуп берет да картага. Ошондой. Айлыктарды алып атканда проблемалар жокпу? Жок, бир проблема көргөн жокмун. 3-үчүнчү айлыгымды алдым уже, мындай бир проблема көргөн жокмун. Бир мындай задержка тиги бу деген жок, мындай алдап дегендер. Андай билбейм, жаңы келиптерми ошо анчамчылар билбейм, бирок мен лично жакшы жерге түштүм деп ойлойм мындай. Жакшы фирмага попадать эттимби же бир мындай алдаганын же мындай вовремя эмес которуп тиги бу деген эч мындай көргөн жокмун да андай. Эми Кореяга аял кишилердин келишине кандай көз караштасыз? Мисалы, эжеңиз же карындаштарыңыз же болсо жалпы эле аял заты бул жакта коопсуз эмеспи? Ошол жактарын айта кетсеңиз.
Эми карындаштар, эжелер тууралуу айтып кетсем, билбейм, мындай келип иштешсе жакшы эле го дейм да. Россияга караганда бул жак иште тынчыракпы дейм да. Мындай мен, например, мен иштеген жерде мисалы үчүн 100% адамдар болсо, ар кайсы кошкон жок бир 60% казакстандыктар да, казакстандык туугандар. Арасында эмелер да бар, келиндер бар, жашы 40тан өтүп калган эжелерибиз деле бар, ошо иштешип жүрүшөт. Кадимкидей эле алар оңойрок жумуштарына коюп коет, алар деле ошо бирдемкелерди алып келип берет, эметет, иштеп жүрүшөт, жакшы эле ошо. Келип иштешсе, бирок биз мен билгеним эле да, билбеген да тияк бияктан угам, завод, малот, тиги булар да көп эле иштешет экен, ушу биз жактан келгендер деле. Жакшы эле го дейм да, Россияга барып иштегенден көрө ушул жакка келип иштесе, мындай эртерээк бутка турабы дейм деген ойдомун да. Ошо Ошондо жакшы эле көз карашта экенсиз да. Ооба, көз карашым жакшы эле. Россияга баргандан көрө возможность болсолчу бияка келип иштесеби деген ойдомун да. Жакшы, түшүнүктүү. Эми Кореяга жалпы келем деген мекендештерге российский паспорт болобу, Кыргызстан болобу, кандай сунуштарды бересиз, кандай кеңештерди бересиз? Жакшы суроо. Мекендештерге айта кетерим, ошо мен деле кошулам, ошо бияка келип иштешсе экен деген ойдомун. Жам Россияга, жам Турцияга барып иштебочпойбу. Ошондон көрө мына колдон келсе ушул жака келип эле Кореяга келип эмгектенишсеби дейм да. Потому что акчасы көп, биринчиден аял кишилер деле бул жерде 70-80 доллардан алышат экен среднем. Тем более расход аз бул жерде, көп эле заводдордо эмелерде бул жерде обедин берет экен, тем более жана чаан бирдемкелерин берип турат экен. Ошо анча-мынчаларын даже барып келген жол киресин төлөйт экен. Эметип калам ба, жана эми карайсың да бар объявлениялар, ушулар көп окуп калам ошол эмелерди. Ошо дагы эмне айта кетерим? Тилди, ошо эң главный тил экен бул жерде. Тилди лучше мындай эринбей эле ошону окуп алыш керек экен. 3 айлык курс болобу, эме болобу, ошо. Тилди билип келсе, бул көп эсе жеңил ишөө, иштегениңе да, жүргөн турганыңа дегендей. Иштеген жериңде да өзүңө чоң плюс болот экен да, тил билсең. Айта кетерим да ошо мекендештерге кайрылдым, ошо анан да мекендештерибиз Россиянын жараны болгондорго да айтып кетерим, потому что возможность көп да Россиянын жарандарына бияка киргенге кичине жеңилирээк бар. Туристический виза, туристический эме берет, жанагындай, кандай десем, мини виза же эмне, виза деш деле кыйын го дейм аны, просто въездке разрешение да. Ошо 60 күн экен ал. Ошо тем более силер көп жылдан бери биякта жүрөсүңөр, билесиңер аны. Ошо айтып кетерим, билип билбегендер болсо бияка ошо талай инеме деле кайрылсаңар түшүндүрүп берет. Ошо колдон келсе ошо жердештер бияка келип иштегиле. Түшүнүктүү. Ушул жерден эле кошумча суроо, бош убактыңызда эмне кыласыз жумуштан кийин? Жана канча жыл жүрөйүн дейсиз? Иштеген жериңизден ошол нерселерди Кыргызстанга алып барып курсам же ошол жактан сатсам деген ойлор барбы? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Эми бош убагыбызда жумуштан кийин чын айтсам, мындай кичине тил үйрөнгөнгө аракет кылабыз, бирок постоянно эмес, чын ачыгын айтып кетейин. Через день, кээ бирде 3 күндө бир болуп калат. Кичине ошо бири-бирибиз менен көп жылдан бери иштегендер бар да, Россиядан, Казакстандан, Кыргызстандан дегендей, ошо кичине үйрөтүшөт алар ошо. Бирок баары тили бөтөн эл болгондон кийин үйрөнүш кыйыныраак экен да. Биз түрк язычный болсо да ишине кошулуп кетмексиң да, же орус тил болсо кичинекейинен угуп жүргөн эме сөздөр, тилдер. Бул да өмүрүңдү укпагы, мен ушак келип угуп атам да биринчи жолу корейский тилдерди. Ошо эми кичине үйрөнүп атабыз, аракет кылып. Ошо бош убагымда анан канча жүрөйүн деген ою сурооңо жооп берип кетейин. Билбейм, эми ошо кудай бур визалар жакшы болуп, мындай легальный калып эметсем, ошо эмдеги жылы кудайым бурса жайында барып келейин деген ойлорум бар. Өзчө андай болбой калып, мен сөздүн ачыгы эле бир нелегал болуп деле жүргөндөр көп да. Ошо эми нелегал болуп калсам бир 2 жыл жүрүп, анан ошо ойлогон ой максатымда сумманы чогултсам, ошо Кыргызстанга барып бир кичине пландарым бар эле, ошолорду ишке ашырып, ошол жакта иштеп өз мекенимди алсамбы деген ойлорум бар да. Түшүнүктүү. Достор, ушуну менен биздин видео бүттү, аягына жетти. Эми арасында туура эмес жерлер болсо, ката жерлери болгон болсо, туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Жаман комментарий жазмай жок. Сунуштар болгон болсо, кандай видео күтүп атасыздар, ошол комментарийга жазыңыздар. Кореяга келем дегендер болсо, келиңиздер дегендей. Эми сизде мекендештерге сөз болсо, айта кетсеңиз болот. Ушу кыргыз элиме кайрыларым.
айтып кетем, ушу колдон келсе, шартыңар болсо ушу Кореяга келип иштегиле. Эң эле мен өзүмдүн жеке оюм, эң эле оптимальный варианты ушу Кореяда кыргыздарга келип иштеген. Бул жакшы да, Россияга караганда же Турцияга баргандан көрө ушу Россия Кореяга келип иштесе жакшы болот. Ошо да айтып кетерим, кыргыз элим аман болгула, бар болгула. Ушул достор, биздин видеобуз бүттү ушуну менен. Эмки видеолордон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.